Özüңdü таппай көптүн арасынан, жүргөндө айыга албай жаратымдан. Коюңу арман болуу агып жаттым, куштарды куса серпкен канатынан. Алдастайм ары бери, жалгызмын жан көргөн жок аны деген. Ошончо акча коротонан бүткөндөн кийин бир жери жакпай калса, өзүң эме чыгаргың келбей, ушундай оор эмелер бар экен да, чыгармачылыгында. Өзүңдү неге сүйдүм, айыкпастар күн болуп, күндөрүм мазак болду, чырмалып калдым деген, чын сүйүм жалган болду. Кыска аралыктын ичинде көптөгөн инсандарга өзүнүн ыры менен жакшы маанай тартуулаган жигитке Тагырага Бектазар Камчыбековго сурооңуз болсо, жылуу пикириңиз болсо байланышка чыгыңыз. 592070 шаарыбыздын коду 312. Ал эми WhatsApp'ка 0995 20 20 81 номерларына SMS бүтүрүү аркылуу пикириңизди узатсаңыз, биз түз эфирде дарегине жеткизгенге аракет жасайбыз. Дагы бир жолу эсиңизге салып өтөлү, 5-чи алак чөнөк программасын көрүп жатасыздар. Биз түз эфирдебиз. Бектазар, ушул жана элүүсү айтылат эмеспи? Канчалык эмгек кылсаң, ал нерсени түшүү кайтат депчи. Анан сиздердин окуу жайда окуп жаткан ушул студенттердин музыкага баш оту менен кирген улан кыздардын ушул айткан сөзүнө жыйынтык чыгара турган болсок, сен башка жумушта, мисалы үчүн сенин ордуңа бирөө кирип кол коюп койсо болот. Сен ордуңа башка бирөө жооп берип койсо болот. Ал эми биздин окуу жайда сынактарда, экзамендерде өзүң болбосо, өзүңсүз ал нерсе өттү деген бир белги коюлбайт деп айтты эле да. Анан ошол нерсени ошончо түшүктүн артынан азыр Кудай буйрса, мына бул чыгармаңыз көпчүлүк угарман, көрөрманды топтоду деп айтсак болот. Кыска аралыктын ичинде миллиондон ашык көрөрманды топтоду да. Анан азыркы учурда ошол миллиондорду дагы көбөйтөйүн деген аракеттер болуп атабы? Түшүк. Негизи ошол чыгармачылыкка аралашкандан бери эле негизи чыгармачылык түшүгү оор экенин ошо түшүнүп жеттик. Негизи ойлочубуз, чыгармага ырдап эле жүрө беребиз. Ырдап койсоң эле болду деп. Оңой эле ырдап коюп эле жүрө беребиз деп ойлочумун мен. Анан ошол күйдүм ырыбызды ырдап ошо элге тартуулап, өз угармандарын табып келатат азыркы учурда. Ошо бир 5 миллион просмотр болуп калды окшойт. Канча убакыттын ичинде? 1,5 ай, 2 ай. Кыска аралыкта, 5 миллион болгон болсо, эсептей турган болсок, Кыргызстанда 7 миллиондон ашык эл болсо, кыргыз элинин 7 миллионго жакын көрүп коюптур деген сөз да. Эгерде дагы 2 миллион кыска аралыктын ичинде көрө турган болсок, Кыргызстандын жашоочулары ар бири бирден көрүп чыкты деген белги болуп, андан дагы көбүрөөк көрөрмандар болуусун биз дагы да каалайбыз. Ошону менен бирге эле Бектазарга бул чыгарманын артынан дагы да угармандар үчүн, көрөрмандар үчүн эмгек кылып жакшылар тартуулоосуна тилектеш болобуз. Урматтуу эле көрүүчүм, сизде дагы жылуу пикириңиз болсо, төмөндө турган WhatsApp номурга түз байланышка чыгыңыз. Түз эфир жүрүшүндө сиздер менен кененирээк дагы байланышканга, баарлашканга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Анда келиңиз, чу дегенде эле күйдүм да ырдабайлы. Башка бир чыгарманы ырдайлы, андан кийин аны ырдайлы. Анда сиздер үчүн анда мен азыр сиздерди бир Өрүксарга апарып келейин анда. Сага кетели деген Апазене Калгайызын ырына бар. Çeşip keteli Örüksarga Sunuşumlu suranam Çinke kakma Süyümüz göcolu Ayı tünde Sığınalı bir gelgen Sığınalı bir gelgen Baktımız var
Узакка баралы ай тоскону, ат жалында шамалдай ойношкону. Кечикпейли бир келген бактыбызга, өрүк сарга кетели, өрүк сарга кетели, макул болчу. Өрүк сарга кетели, өрүк сарга кетели, макул болчу. Ayut tündön kelip süzdü, örük sarga çaçalı ülkümüzdü. Cıldızlardan terili çaçılasın, bulaktarga süydürüp, bulaktarga süydürüp yüzümüzdü. Bulaktarga süydürüp, bulaktarga süydürüp yüzümüzdü. Keçikpeyli bir gelgin baktımızga, örük sarga geteli, örük sarga geteli, kuluçum. Örük sarga geteli, örük sarga geteli, kuluçum. Bale, ал чабалар, Расул Пидреле, урматтуу теле көрүүчүм, сиз 5-каналда түз эфирде Ак Чөнмөк программасын көрүп жатасыз. Атчон Шабдан Гүлжигитов студиясынын мейманы, ырчы аткаруучу, азыркы учурда өзүнүн белгилүү ыры менен аябай көпчүлүк инсандарга жакшы маанай тартуулап, ошону менен бирге эле бир топ популярдуулукту жараткан мырза Бекназар Камчыбеков студиябыздын мейманы. Сурооңуз болсо төмөндө турган WhatsApp номерлар сиздер үчүн кызмат көрсөтүп жаткан учуру. Бекназар, негизи ар бир жасап жаткан жумушубуздун бир арты жакшылык болсун, жараткан Кудай ар бир жасап ташкан кадамыбызга, жасап жаткан ишибизге бир жакшылыгын аябасын деп бир тилек кылабыз да. Анан сиздин азыркы ырыңыз, күйдүм деген ырыңыз 5 миллиондон ашык көрүүчүнү топтоду айтып атпайсызбы? Анан ушул ырдын ушунчалык бир көпчүлүк ыр угармандарынын жакшы катмарга жакшы маанай тартуулайт деген бир ой болду беле өзүңүздө, же бир ырдап көрөлү деген сезим менен ырдадыңыз беле? Негизи бул ыр күйдүм ыры автор Бектен Жаки уулу деген досумга таандык, таластык досум. Ал Эрлан Эдилбек деген байкебизге саткан. Эрлан Эдилбек байкебиз ырдап чыккан 1,5 жыл мурун чыгып. Анан мен ушул Жалал Абадка тойго баргам. Аккордеончулардын ушу тойдон кийин, тойду бүткөндөн кийин бир тамактаналы деп бир чайканага кирип, ошол жерде тамактанып, ошол жерден ырдап коюп эле видео. Жөн эле дасыркон чекесинде ырдап коюп, черкесинде эле ырдап коюп, видеого тартып алышкан экен балдар. Анан менин телефонумду өткөзүп алып, анан история койсом, элдердин кабыл алышы жакшы болду. Лентага жүктөдү. Лентага жүктөсөм эле подписчиктер келип, мындай лайктар келип атты. Тынбай эле. Көрүүчү көбөйдү. Көрүүчү көбөйүп атты. Инстаграмды эле жакшы түшүнбөйм мен. Эмне болуп атат? Кипсиликке кошулуп калганмын деп коем. Ушундай болчу эле деп. Ушундай анан группалашып калып көтөрүп бардым, телефон алып бардым. Эмне болуп атат десем, видеоң рекке чыгып кеттир деп. Анан ошол жактан Инстаграмга таралып, ТикТокко таралып ошол видеобуз. Анан ошо элдердин суранычы менен ырдап чыгып калдык. Негизи ырдачу деле оюбуз жок эле. Элдердин суранычы көп болуп, ырын чыгар, ырын күтөбүз деп. Бар ырын күтөбүз деп суранышкандан ТикТоктордон жайылып, ТикТоктордон да өзүнүн просмотрлары көбөйүп анан ошол ырын чыгарып калдык ошонун артынан. Сизге чейин бул ырды Эрлан ырдаган да? Эрлан Эдилбек байкебиз. Анан Эрлан ырдаган, Эрлан атайын клипте тарткан да. Ошол Эрландан дагы бир ооз сурадыңызбы же бир тобокелге салып ырдадыңызбы? Жок, уруксатын алып, албетте, баарын авторлордун уруксатын алып, бул ужуна кавер деп жазып,
авторлорду жаздык, Ерлан Эдилбеков экөөбүз жаздык, баарын жазып чыгардык. Баягы айтат эмеспи, элибизде бир жакшы сөз бар эмеспи? Эгерде жөнөкөй боло турган болсоң, жараткан жакшыдан аябайт депчи. Азыр буга чейин ушул сиздикиндей бир тарых, сиздикиндей окуя Бегимай Турушбекова деген эжебизде кайталамады беле? Ынтымак Сейилбагында сиздикиндей жооп айтканда мен жөнүн эле тап коюп кетип калгам. Эртең мен турсам телефонум аябай көп телефон чалуулар келип, ошону менен бирге эле сен Ынтымак Сейилбагында ырдаган турбайсыңбы, аябай көп көрүүчү топтолду деп анан сизди айтып атпайсызбы? Жөн эле тамактанып отурасыздар жакесинде жакыяктын кошосун ырдап койдум эле депчи. Жараткан Кудай кандай гана учур болбосун, жакшылыгын аябасын, Кудайдын сизге көзү түз болсун деп тилек айталы. Эми ошол сөз болуп калган чыгарманы ырдайлы. Ошо келесиңер анда. Ошо дагы бир жолу автор Бектен Жакилов деген досума таандык. Мен жөн гана аткаруучумун. Көп элдин баары эле ошо Бекназардыкы деп кабыл албаштыр. Негизи ошо Бектен Жакилов деген досума таандык. Күйдүмдүр ырдап берели анда. Күйүп берели бир. Жашыбадай чыкчан күйбөңүздөр, сүйүңүздөр бири-бириңиздерди. Акыркы күндөр күйгөндөр көбөйө баштады. Кудай сактасын ондайлар. Жүрчелең мени жандап, сүйүңдү мага арнап, жүрөгүм башкада деп, азыры алдың арбап, жаштыктын жайдайысы, күндөрүн саган арнабай. Аларда жолук салып, еттиң белгисиз жайга, таба албай калдым айла, өзүңсүз күндөгөнү, калганда келдиң кайра, сүйүп оту жанбай теми, менден сен таппайсың пайда. Күйдүм, өзүңдү неге сүйдүм, айыкпастардын болуп, күндөрүм мазак болду, жырмалып калдым деген, чын сүйүң жалган болду. Күйдүм, өзүңдү неге сүйдүм, арбалып махабатка, алданып көпкө жүрдүм, от болдум түтөп бүттүм, өзүңдөн жүдөп бүттүм Ойлорум бары айга, ойгонум чочуп чайга, изиңди катып алып, издебеми айла, түзүлгөн тагдырдагы, сүйүңдөн эмне пайда? Сезимде жаган ойлор, себелеп майда, серпилген көздөр кайда, сендикмин сүйөм деген, сендеги сөздөр кайда, жомоктон чыгып алып, жок болгум келбегин кайра. Күйдүм, өзүңдү неге сүйдүм, айыкпастардын болду, күндөрүм мазак болду, жырмалып калдым деген, чын сүйүң жалган болду. Күйдүм, өзүңдү неге сүйдүм, арбалып махабатка, алданып өткө жүрдүм, от болдум түтөп бүттүм, өзүңдөн жүдөп бүттүм өзүңдөн жүдөп бүттүм Мале, кол чабалы Расыл Пирели. Дал ушундай жагымдуу чармадан кийин көрөрмандардын келген жылуу пикир дагы бар. Дарегин жеткизе турган болсок, акыркы сандары 575 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Кутман кеч, 5-аралы ишиңерге ийгилик болсун. Бекназар акеме ийгилик каалайбыз. Сизди жакшы көрөбүз. Инилериңиз Барсбек, Рамазан, аман, эсен деп сизге салам айтабыз деп акыркы сандары 575 менен аяктаган абонент өзүнүн пикирин калтырган. Ошол менен бирге эле акыркы сандары 831 менен аяктаган абонент. Кутман кеч, жалпыңыздарга салам айтабыз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Чындыгында ырыңыз аябай көпчүлүк
угармандарга жакты, ошону менен бирге эле жакшы маанай тартуулап жатат. Бул ыр менен биз дагы ооруп жатабыз дейт. Акыркы санары 831 менен аяктаган абонент. Ишиңизде ийгилик болсун. Дал ушундай элге сиңимдүү, элге угумдуу чыгармаларды көбүрөөк ырдап чыгууңузга биз дагы тилектешпиз. Жараткан жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Ишиңизде ийгилик болсун деп 831 менен аяктаган абонент пикирин калтырган. 692 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Кутман кеч. Салам айтабыз жалпыңыздарга. Бекназар чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ырдап жаткан чыгармаларыңыз элге сиңимдүү, ошону менен бирге эле өзүңүзгө ийгилик алып келген чыгармалардан болсун. Бар болуңуз деп пикирин калтырган. Ассаламу алейкум, 5-чи канал Ак Чөнөмөк программасы. Кутманды кечиңиздер менен мүмкүн болсо Бекназарга чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ишиңизде ийгилик болсун. Дагы да көбүрөөк чыгармаларды аткарышыңызга биз тилектешпиз. Алдыда мүмкүн болсо Мурадил Данияров ырдап жүргөн балалыгым сагындым ырын ырдап бере аласызбы деп суроо калтырган. Акыркы сандары 746 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS билдирүү бар. Кутман кеч, жалпыңыздарга салам айтабыз. Түз эфирден көрүп жатканыма аябай кубанычтамын, Бекназарды дейт. Ишиңизде ийгилик болсун. Сыймыктанабыз дейт. Акыркы сандары 776 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Кутман кеч. Бекназар ишиңе ийгилик болсун. Мүмкүн болсо апалардын урматына деп апа жөнүндө апа темасын ырлардан ырдап бериңиздерчи сурана тилек дейт. Акыркы сандары 283 менен аяктаган абонент. Урматтуу эле көрүүчүм, сиз 5-чи каналда Ак Чөнөмөк программасын көрүп жатасыз. Аты жөнүм Шабдан Гүлжигитов. Биз дүйшөмбү, шаршемби күндөрү кечки саат 9:30-дан 11-ге чейинки аралыкта түз эфирде кызмат көрсөтөбүз. Ал эми дал ушул эфирдин кайталоосун жума күнү кечки саат 9:30-дан 11-ге чейинки аралыкта көрсөңүздөр болот. Студиябыздын мейманы ырчы аткаруучу Бекназар Камчыбеков. Сурооңуз болсо төмөндө турган WhatsApp номурга, ошону менен бирге эле шаардык номурга байланышып, түз эфирден сурооңузду, каалоо тилегиңизди жаңыртсаңыз мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Анда келиңиз, көрөрманыбыздын өтүнүчүн орундатып, апа жөнүндө чыгарма суранып атат. Энелердин урматына деп бир чыгарма туралы. Энелердин урматына ырдап берели, анда сиздер үчүн. Энеси үйгө барсаң көңүл толбойт дейт. Энеси үйгө барсаң мээрим болбойт. Канчалар өз мээрим түксө да баары бир энеке өз мээримде мээрим болбойт дейт. Ошо дейиш. Эне таман астында дейт ошо. Таманыңыздар 5 жыттан жүрөңүздөр. Энелердин урматына жаңыртасың да. Энекем менин байлыгым деген чыгарма. Сыйлап келемин, ак сүтүн акташ кыйын го, ошолор сизге белегим, ошолор сизге белегим. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгынын, алып барам сизге ак жолу, koluma tise aylığım, koluma tise aylığım. Sağınıç gülün geçemin, siz üçün barın cengemin. Bürüktün susun tavasam, apake sizge beremin. Enekem benim baylığım, geçmeniz susun kaygınım. Al param sizge ak çolu, koluma tise aylığım, koluma tise aylığım. Ömürdün gülü solmasın, öpünüç kündü bolmasın. Özgöler kapa bolsa da,
энекем апа болбосун, апамды Кудай колдосун. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгым. Алпарам сизге ак жолу, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Энекем менин Балин, кол чабалым. Азыркы учурда бизди көрүп жаткан көрөрмандарга, ошонун ичинде апаларга да бир жолу салам айтабыз. Жашоодо ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр, сый урмат сиздерге гана болсун деген тилекти айталы дагы. Студиябыздын мейманы менен да бир жолу айтып өтөлү. Жаңы кошулган көрөрмандар болсо, студиябыздын мейманы ырча аткаруучу Бекназар Камчыбеков. Сиздер 5-чи калдак чөлмөк программасын көрүп жатасыздар. Алдыда дагы жакшы чыгармаларды ошо менен бирге эле жакында боло турган жаңылыктар тууралуу дагы бөлүшөбүз. Ага чейин келип түшкөн SMS билдирүүлөрдү дарегине жеткизели. Саламатсыздарбы? 5-чи канал ичиңиздерге ийгилик болсун. Бекназарды көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. Чыгармачылык бийиктиктерди, ийгиликтерди каалайбыз. Казармадан угуп жатабыз. Чоң салам силерге дейт. Акыркы сандары 09 менен аяктаган абонент. Дагы бир билдирүү бар. Кутман жалпыңыздарга салам айтабыз. Бекназар балам, чыгармачылык ийгилик болсун. Рахмат сага. Алдыда чыгарманы жакшы аткардың. Силер энени апаны сыйласаңар, жараткан силерди сыйласын дейт. Акыркы сандары 266 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Жалпыңыздарга салам айтабыз. 5-чи канал сиздерге ийгилик каалайбыз. Бекназар байке, сизге салам айтабыз. Ишиңизге ийгилик болсун. Дагы да көптөгөн хиттерлардын жаратуучусу, аткаруучусу болуңуз. Элибизге жакшы маанай тартуулаңыз дейт. Акыркы сандары 781 менен аяктаган абонент. Сонурдайсыз, сизди сыйлайбыз дейт. 781 менен аяктаган абонент. Кутман кеч, сиздин ырларыңыз жагат, мүмкүн болсо каркыраларды ырдап бериңизчи. Жаңы гана көрүп баштадым. Күйдүмдү күндө уксам да тажабайм дейт. Акыркы сандары 853 менен аяктаган абонент пикирин калтырган. Саламатсыздарбы? Түз эфирди көрүп жатабыз. Абдан сонун чыгармаларды аткарат экенсиз. Дагы бир жолу ырдап бериңизчи, мүмкүн болсо дейт. Урматтуу эле көрүүчүм, акыркы сандары 505 менен аяктаган абонент. Бизде убакыт бар. Ага чейин сиз 5-чи каналда акчмын программасынын алкагында сыналгыны башка жакка которбой, биз менен бирге болуңуз. Сөзсүз түрдө жакшы чыгармаларды сиздерге тартуулайбыз. Албетте Бекназар Камчыбеков менен биргеликте. Бекназар, алдыда дагы күйдүмдөн кийин дагы бир чыгармаларды элге тартуулайын деген бир пландар болуп атабы? Пландар болуп атат. Ушу күйдүмдү ырдагандан кийин ушу чыгармачылыкка бир башотубуз менен аракет кылалы деп киришип көрдүк. Чыгармачылык негизи оор эле түшүккен. Ошол чыгармаң ошончо акча коротуп анан бүткөндөн кийин бир жери жакпай калса, өзүң эме чыгаргың келбей, ушундай оор эмелер бар экен да чыгармачылыктын дагы. Анан Сталбек Бактылов деген агайыбыздын уруксаты менен Кайдасың деген ырын чыгардык. Жакында эле бир жумадан ашып калды. Ал дагы өзүнүн угармандарын таап келип атат. Шүгүр. Кийинки ырыбызды ушу маркум Элмирбек Иманалиев агайыбыздын эл алдына чыкпай калган, ырдалбай калган ыры бар эле, Каркыралар деген. Сөзү ошо агайыбызга таандык. Негизи комузга ырдалчу, комузга салып ырдалчу болчу. Анан мен биринчи ошо аккордеонго биринчи мен салдым окшойт менимче. Бекназар сөзүңүздү алды. Бул чыгарманы дагы ошол улуу устат, белгилүү төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин ырлары, ар бир ыры ушул угармандарын, көрөрмандардын купулуна толгон жакшы чыгармалар да. Анан биринчи жолу ырдадым деп атпайсызбы? Бул чыгарманы дагы бир күтүлбөгөн жерден ырдап калдыңызчы, даярдык менен ырдадыңызбы? Жок, мен негизи бул Мундузбек Усупбек уулу деген акын агабыз бар. Ошол агабыз ырдап чыккан комуз менен жайлоодо отуруп ырдаган экен. Ошол видеосун көрүп калып анан сөздөрүн маани берип уксам, сөздөрү өтө маанилүү экен да. Анан сөздөрү жакты мага биринчиден. Сөздөрүн анан
как раз ошо аккордеон эле телефон, колумда телефон, ошо угуп атып аккордеондун жанында эле ошо салып көрдүңүз. Зериккен эле ошо аккордеон сырдашып калам да анан аккордеонго салып көрсөм окшошот да. Анан сөзүн жаттап, тетрадка зерикпей жазып сөздөрүн. Тексти жок да эми интернетте. YouTube'дан ошо эме угуп жаздыңыз да? Угуп жазып анан тетрадта карап жаттайм, күнүнө ырдайм. Ошол жакта Иркутскийде жүрүп ырдаган экем биринчи. Анан ырдап жүрүп бул жака келип, анан TikTok деген эме түшүнүк жок эле менде негизи. Ошо күйдүмдөн кийин TikTokко сал, ырларыңды TikTokко сал деп балдар айтышып анан TikTokко салдым, күйдүмдүн артынан анан ошо каркараны салсам ошо кетти да ушул. Жакшы кетти, угармандар таапчы. Көрүүчү көрүп, жакшы көрүүчү көрүп, 150 миң ушундай көрүүчү көрүп TikToктон. Анан толугун чыгар деп 2-3 куплет кыскалардап салгам да. Анан толугун чыгар деп анан толугун ырдап киргизсем анысы да кетти сразу эле. Анан кийин ошо Элмиралиев агайыбыздын Каркырала деген ыры болчу. Анан бир айдан ашып калды салганына. Азыркы учурда YouTube'да жүрөт ал видеолорубуз. TikTok, Instagram бардык жакта өзүнүн угармандарын табып келатат десем болот. Ошо күйдүмдөй эле болуп атат. Ошо элдин суранычы катуу болуп атат, ошо каркараны чыгар деп. Буну качан үстүнөн баш отуңуз менен иштеп дагы сапаттуу вариант тартылбайсыз? Кечээ ошо атайын клип тартасызбы же атайын үн жаздырасызбы буга? Бул ырга эми биринчи очередь ошо авторлордун уруксатын алалы деп кечээ ошо агайыбыздын келинчегинин алдынан өттүк. Бир ооз уруксатын алалы деп. Уруксатын алдыңыздар, Кечээ уруксатын алып, буюрса эртең баштайлы деп турабыз. Бул ырдын үстүнөн дагы? Ырдын үстүнөн баштайбыз, анан ошо клип менен тартуулаган атабыз, Кудай кааласа. Чу деген эле. Клип тартуулабыз. Жакшы. Өзүңүз айтып калдыңыз, Элмирбек Иманалиевдин эл алдында көп ырдалбаган ырлары деп. Ушул автордун аты алып ырдалып турса, автор элдин арасында жашай берет. Ошон үчүн сизде болгон аткаруучулар, ырчылар көбүрөөк ырдап турбусун, угармандар, көрөрмандар дагы эңсеп турса керек. Анда дал ошол чыгарманы азыр Желкакны коштоосунда ырдасак болобу? Албетте, ырдайбыз го эми. Суранып калыштыр. TikTok, Instagramга, промоого кирсем ошо күйдүм менен каркыра да. Башка сурамай жок. Каркыраны ырдап бер. Анда ошо агайыбыздын эл алдына чыкпай калган ырын ырдап берели, буюрса. Өзүңдү таппай көптүн арасынан, жүргөндө айыга албай жаратымдан, коюңу арман болуп агып жаттым, куштарды куса серпкен канатынан. Алдастайм ары бери, жалгызмын жан көргөн жок аны деген. Тиңдеп кайра тигил көктө тизилген каркыранып сагы менен. Көп жаштар көчө менен агатуулам, көрө албай жалгыз сени арасынан. Атыңдын баштамасын тапчу болдум, талпынган куштун гана канатынан. Күйүттүн өзөсү да зарпы алар, билгенде махабаттын дарты алар. Атыңдын баштамасын көккө жазып, алыска учуп кеткен каркыралар. Күн батат, таңдар атат, тагат суулар, күйүттүн өчүрө албай жараттуулар. Муңуңдун баштамасын эске салып, муң айта бербегиле канаттуулар. Жаз келди жашыл жайып келемнерин, келгенде келбес айга жибергенмин. Сирендер гүлүн ачса сени эстейм, сирендерим силер менен. Бул адат кайдан мага калган билбейм, адашкан арманымды жаздан издейм. Жаң ачкан бүчүр бойдон калса кана, жашынып кеткичекти жалган бизден. Жаз бойдон каларлыгым күмөн менин, жаштыгым сага чууруп жибергенмин. Бирок сен жүрөгүмдүн жазы болуп, түбөлүк калышыңды билер дедим.
Sen istep yaşay berim oyda sonun. Men üçün andan artık bolbo sorun. Sezbes men gökürekte kaygı barın. Sen bolsan uktatarım oyga torun. Közgü ötkörüp jazdın sirenderin. Jaştıktın jaşap koyup şirin jerin. Muңайдым muңар басқа арған барбы, muңарым muңарманым силермен. Бале, кол чабалы, расыл бітірелі. Бекназар, ушул жерде тактоо иретине дагы бир сурагым келип турат да. Бул алгачкы аткарып чыккан комуз менен ырдаган Мундузбек акын ырдап чыкпады беле. Ал акын менен дагы кеңештиңизби? Кандай кылып ырдайлы, сиз кандай ырдадыңыз эле деп? Жок. Негизи оғын ким чыгарган экен булардын? Оғын негизи бул казактардыкы экен. Оғын казак сөзү Элбек Иманалиевдики, э? Сөзү агайдыкы экен ошо. Казактардыкы деп айтышты көп ар эле ошо. Анан Мундузбек агай менен сүйлөшө албадым. Мен эми ырдап коелу TikTok эми билбедик да мына. Жакшы угармандарды таап кетет депчи. Албетте уруксатын алабыз эми. Эртең кече ошо келинчегинен уруксат алдык. Эртеңден ал айга дагы кеңешип, туура эмес жерлерин оңдотуп, мен балким мен туура эмес ырдап аткандырмын бир-эки жерин. Агай менен дагы сүйлөшүп, Мундузбек агай менен кеңешин алабыз берсин. Эгер бизде азыр Мундуз акын көрүп жаткан болсо, Мундуз сизге эртең белгисиз номерден бирөө чыга турган болсо алып коебуз. Бекназар Кожобек чалышкан болуш ыктымал. Келип чыккан билдирүүлөр бар. Саламатсыздар, кутман кечиңиздер менен. Каркыраларды ырдап жатканыңызга, ырдап бергениңизге кубанычтабыз. Элбек Иманалиевдин көзү өтсө дагы ырлары ар бир кыргыздын жүрөгүндө жашаарына дагы бир жолу ишендим. Бар болгула чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Элбек Иманалиевдин ырдалбай калган дагы ырлары болсо, жел кыякка салып, аккордеонго салып, көбүрөөк ырдап турсаңыздар кубанат элек. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик болсун дейт. Акыркы сандары 853 менен аяктаган абонент. Кутман кечиңиздер менен мен азыр эле кошулдум. Өзүң жөнүндө кыскача маалымат берип койсоң, уулум, кайсы жердин кулуну болосуң, жакшы ырдайт экенсиң, бар бол, сендей уулду өстүргөн ата-энеңе рахмат дейт. Акыркы сандары 266 менен аяктаган абонент. Дагы бир смс билдирүү бар экен. Кутман кеч, саламатсыздарбы? Барыңыздарга салам айтабыз. Бекназар иним, биз сени менен сыймыктанабыз дейт. Акыркы сандары 046 менен аяктаган абонент пикирин калтырып жаткан учуру. Өзүңүз тууралуу көрөрманыбыз, жаңыдан кошулган көрөрманыбыз бар экен, мүмкүн болсо кыскача маалымат. Рахмат. Өзүм аты жөнүм Бекназар, Жалал Абад областынын Базар Коргон шаарынын Чикалов деген айылынан болом. Ошол айылда туулуп, ошол айылда чоңойгом. Өтүп, азыркы учурда ошо бул жакта Бишкекте Бүсарабишин айлабатында Маданият жана искусство университетинде билим алып атабыз. Ошо чыгармачылык менен иштесин аракет. Бекназар, бая адамдын ичинде дагы бир мен болот дейт го. Ошол менен кеңешип же болбосо кандайдыр бир жумуш жасап жаткан учурда ички туюм сезим менен иш алып барбасаң, ал ийгиликсиз болуп калышы же болбосо сен күтпөгөндөй натыйжа болуп калышы ыктымал деген сөздөр бар да. Анан азыркы учурда сизде азбы көппү популярдуулук жаралды да. Өзүңүздө ушул ичиңиздеги Бекназар эмне деп атат? Угуп атасызбы? Сезип атасызбы бир неме дегенди? Аз болсо да эми Бекназар деген атымы чыгарды десем болот. Бул күйдүн ырыбызчы. Ошонун артынан өзүбүздүн угармандарыбызды таба алдык, көрөрмандарыбызды таба алдык. Бир ушул учурду күткөнсүз да сиз? Кайсы бир учурда баягы элдин ичине биздин ырыбызда сиңимдүү болсо экен, көбүрөөк угат укса экен деген бир ой болуп жүргөн да ичиңизде турабы? Албетте, ушу чыгармачылык менен алектенип окуп аткандан кийин эме болот экенбиз да. Кыялданасың, э? Кыялданат экенсиң. Билген эмеспиз, мындай эме болуп кетишин, таралып кетишин. Анан ушундай көп эле айтып атышат. Бир ырдап алып эле өзүңдү звезда сезип. Ким айтып атат ошону? Айтыңызчы, сиздерди урушабы? Ким айтып атат ушуну? Ушундайлар көп болот экен эзи. Эми ар кандай да биз чыгармачыл адамбыз. Анан бир тойдо болуп калабызбы, жазганын окуп туруп унутуп калабыз да. Жазбай калсак
ойлойт экен да сразу эле бир ырдап алып эле өзүн звезда сезип ай көтөрүп дегендер. Жок, жөнөкөй элебиз, мурункудай эле кандай болсок ошондой жөнөкөйдөн эле калабыз. Ошол. Жана бир данышпан айткан сөз бар го. Эгерде инсандар сени түшүнбөй туруп, сен ички туюмуңду билбей туруп, кандайдыр бир сөз айта турган болсо, ал сенин ишиң эмес, ал кишинин иши депчи. Анысыкарындай кандай гана сөздөр айтылбасын, сиз өзүңүздүн ата энеңиз берген тарбияны, өзүңүздүн ушул жүрүм турум адебиңиз менен жана ошону менен бирге эле талантыңыз, өнөрүңүз менен угармандарга, көрөрмандарга жакшы маанай тартуулай бериңиз. Анткени ар бир эле адамга айткан пикирине жооп берип отура турган болсоңуз, чыгармачылыкка убакыт калбай калса керек депчи. Кеп түшкөн билдирүүлөргө да назар салалы. Акыркы сондары 080 менен аяктаган абонент. Жалпыңыздарга салам айтабыз. 5-канал ишиңиздерге ийгилик болсун. Бекназар, иштериңе ийгилик. Күйдүмдү саат сайын уксамда тажабаймын. Бар бол. Ушундай жакшылыкты ырдап чыкканга ыраазычылык билдирем сага дейт. Акыркы сондары 080 менен аяктаган абонент. Дагы бир смс бүтүрү бар. Саламатсыздарбы? Ырларыңыз аябай уккулуктуу, жагымдуу болуп жатат азыркы учурда. Сизге ийгилик каалайбыз. Ушунуңуздан жазбаңыз. Канчалык аракет кылсаңыз, жараткан Кудай сизге ошончолук берекесин берсин дейт. Акыркы сондары 320 менен аяктаган абонент. Дагы бир жолу кутман кеч. Бекназар менин Бекназар балам. Сага чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мүмкүн болсо өзүң менен жекече байланыссак болобу деп акыркы сондары 996 менен аяктаган абонент смс билдирүүсүн калтырган. Урматтуу эле көрүүчүм, эфирден сырткары убакытта Бекназар Камчыбековдун өзүнө байланышыңыздагы жекече суроолоруңуз боло турган болсо, же кандайдыр бир жакшылык кечеңизге күйдүм ырын жалпы конокторуңузга тартуулай турган болсоңуз дагы жекече байланышканыңыз туура болсо керек деген ойду айткым келип турат. Сиз 5-каналда Түз эфирде Акчөбүк программасын көрүп жатасыз. Биз дүйшөмбү, шаршемби күндөрү кечки саат 9:30-дан 11-ге чейинки аралыкта Түз эфирде кызмат көрсөтсөк, ал эми жума күнү кечки саат 9:30-дан 11-ге чейинки аралыкта дал ушул эфирдин кайталоосун көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Анда келиңиз, эфирибиздин убакыты тарап баратат. Сизден дагы жагымдуу чыгармаларды угуп калалы. Анда сиздерге Масим мырза деген оозун бакырайм деген ырдап берелем да. Бакыралы? Бий бакыр. Бая уйкуга көз алдырып бараткан көрөрмандар болсо бакырбай котолчу. Hakikat sözden katılayım mı? Gün sana biçtim sezimim ottu. Üçe sığantem basılayım mı? Basılayım mı? Sızıla içten batınayım mı? Sırrımda aytım açılayım mı? Sen turmuş vurup getkenden beri kıynalıp жүрüm ey bakırayım mı? Kıynalıp жүрüm ey bakırayım mı? Armanda kүйüp koşa turayım mı? Azapka suyup dostoş turayım mı? Barkına jetip jemir suya albayım Başkan özüne okşaştırayın mı? Okşaştırayın mı? Sızılma içten batınayın mı? Sırrımda aytım açılayın mı? Sen turmuş vurup getkenden beri kıynalıp жүрüm ey bakırayın mı? Kıynalıp жүрüm ey bakırayım. Бале, Азамат, кол чабалы. Бекназар, ушул азыркы учурда элдин сизге болгон ою, пикири аябай жакшы болуп жаткан учуру.
ошол пикир, ошол ой сиздин чыгармачылыгыңызда ар дайым дал ушундай ыргакта, ушундай дем менен улансын деген тилекти айталы. Ошону менен бирге эле кандай гана учур болбосун, өзүңүздүн талантыңыз менен, өнөрүңүз менен бир жакшы ырларды, жакшы оондорду, ошо элибиздин эсинде кала турган жакшы ырларды аткарып жүрүшүңүзгө биз дагы тилектешпиз. Рахмат. Анан эң негизгиси ден соолук каалайбыз. Рахмат. Көрөрмандардан келип түшкөн соңку смс билдирүүлөр да бар экен. Ошолорду дагы дарегине жеткизели дагы. Андан кийин коштошолу. Жалпыңыздарга салам айтабыз. Бектазар азыр кырдап жаткан ырларың бизге дагы аябай жагып жатат. Мүмкүн болсо жаңы чыккан ырларыңды дагы бат-баттан жүктөп турсаң, кубанат элек. Бир ырыңды кайра окусак дагы тажабайбыз дейт. Акырсыңдар 251 менен аяктаган абонент. Урматтуу эле көрүүчүбүз, 5-чи Карл Акчурмек программасын көрдүңүз. Студиябыз мейманы ырчы аткаруучу Бектазар Камчыбеков болду. Аты жөнүм Абдан Гүлжигитов. Биз дүйшөмбү шаршемби күндөрү түз эфирде кызмат көрсөтөбүз. Коштошобуз сиздер менен. Түнүңүздөр бейпил болсун. Аманчылыкта жолугалы. Ар бир жасап жаткан жумушуңа ыраазычылык билдирбесең, бул пендеге ыраазычылык билдирбеген инсан жаратканга ыраазычылык билдире албайт эмеспи? Биздин кадр сыртында, эфирден сырткары учурда Бакыт Качкынов агабызга, ошону менен бирге эле Мурат Ахметовго ыраазычылык билдиребиз. Аба толкунда башкарган Лёха Хаматовго өзгөчө ыраазычылык айтабыз дагы. Коштошобуз, түнүңүздөр бейпил болсун.